Ошто айрым адамдар TikTok социалдык тармагын жабуу сунушун көтөрүп чыгышты. Алардын айтымында акыркы учурда TikTokто уят видеолор, жашы жетилек өспүрүмдөрдүн сөгүнгөн видеолору көп тарай баштаган. Социалдык тармактардын колдонуучулары тарабынан түрдүү пикирлер айтылып, айрымдары аталган тармактын жабылганы туура болоорун белгилесе, ага каршы болгондор да четтен чыгат. TikTok жабылсын, балдарыбызды бир баледен аман алып калалы. Аргасыздык, намыссыздык, TikTok жабылсын. TikTok эмнеге жабылат? Балаңарга телефон бербей же TikToкту өчүрүп койгулада. TikTok балаңарды тарбияласа, анда ишиңер бүткөн. Ар бир ата-эненин жоопкерчилиги ал. Бул TikTok көбүнүн жүзүн ачты. Кимдин үйүндө кандай тарбия бар экени билинди. Болгону балдарды катуураак кармаш керек. Телефонду алып берип койбой. TikToкту жабалыгынан жаштардын тарбиясына залал тийип атат деп атпайбы? Ал ошол ата-эне өзүнүн баласын тарбиялабагандыгы үчүн ошо балама тарбиясы туура эмес тарбия тийип калбасын деген ой болуп атат да. Эгер баламды туура тарбиялайм деген ата-эне болсо, ошо колуна телефон бергендин ордуна ошону китеп бериш керек. Анан экинчи жагы, мисалы TikTokто бардыгы жакшы, бардыгы жаман дей берген туура эмес. TikTokто деле жаманы бар, жакшысы бар. TikTok кыска форматтагы мобилдик видеолорду бөлүшүү үчүн түзүлгөн социалдык медиа колдонмо. Аталган социалдык тармак жаш өспүрүмдөр арасында популярдуулукка ээ болуп калды. Анткени бул тармак аркылуу таанылып, аны акча табуунун булагына айланткандары да бар. Андагы түрдүү видеолор, ойго келбес жоруктар өсүп келе жаткан жаш жеткинчектердин психологиясына терс таасирин тийгизүүдө дешет. Ал эми жаштар ушул мектеп окуучулары, например, ушул TikTok социалдык тармагына берилгени көп. Социалдык тармакта жаш балдар даже мектепке чейинки мектептиге окуп аткандар деле ошол сабак маселесинен, билим маселесинен көңүл бөлбөй, ошол тармакка көбүнчө кирип кетет. Бул тармакта акча жасашып атат, акча жырда. Эми ошол акча деп эле биз өзүбүздүн жаштарды ушуга окшогон бир жат көрүнүштөргө, айрыкча кыргыздын менталитетине жатпаган нерселерди көрсөтүп атабыз да. Анан көп эле айтып атпайбы, мисалы TikTokто отурат, анан мындай бузулуп атат, тарбиясы, аң сезими бузулуп атат депчи. Өспүрүм курактагы балдар бардык нерсени эксперимент жасап көргөндө жакшы көрө беришет. Бардык нерсени кызыгып турушат да, аларды тыя албайсың да. Биз ошол TikToктогу жаман видеолорго, терс көрүнүштөргө азырылбагыдай башка альтернативаны издегенге аракет жасашыбыз керек. Башка нерсени издеп, эрсип кеткенге, мисалы, кайсы бир нерсени модага айландырсак болот. Мындан улам аталган социалдык тармакты жабуу маселеси мамлекеттик деңгээлде каралышы керек деп эсептешет. Анткени кары жашы дебей, бул соц тармакка сүңгүп киришүүдө. Андагы жат көрүнүштөгү видеолор кандайдыр бир деңгээлде коомчулукка терс таасирин тийгизүүдө дешет. TikTok социалдык тармагын мамлекеттик деңгээлде көтөрүш керек да. Президент тарабынан, депутаттар тарабынан көтөрүлүп туруп, жаап коюшса TikTok тармагын. Мен ойлойм, биздин жаштар, биздин балдарыбыз түз жолго түшүшө деген оюм бар. Ушул TikTok социалдык тармагында өзүңөр жакшы билесиңер, илгери эгер сен жинди болсоң, жинди кылыктарыңы көрсөткүң келсе, ата-энең гана билчү, жакын тууган агаң, иниң билчү да. Азыр эми бул TikTokто сен жиндилигиңди бүткүл дүйнө көрүп атпайбы? Терс жактарыңы бүткүл дүйнө көрүп атат. Ошон үчүн сөзсүз жабыш керек буну. TikTok азыр 200дөн ашуун өлкөдө колдонулат. Индия өлкөсү TikToкту колдонууга тыюу салган. Бир нече күн мурун бир катар эл аралык басма сөз каражаттары коңшу Өзбекстан өз аймагында Twitter, TikTok, ВКонтакте социалдык тармактарынын ишине чектөө койгонун жазып чыккан. Андагы маалыматка караганда Өзбекстандын көзөмөл органы аталган социалдык тармактар жеке маалыматтар боюнча мыйзамды бузган үчүн ишине чектөө коюлганын билдиришкен. Алмагүл Эркебай кызы, Бактияр Асылбек уулу, 7 канал, Ош.